55 жылдан кийин жаңырган Тоңдогу балдар музыкалык мектеби азыр дал ушундай болуп өзгөрдү. Көптөгөн залкарларды даярдап чыгарган мектептин сырты жылууланып, тегерек чети да курулган. Эми мында келгендин көзү кубанат. Скөл өнүктүрүү фонду тарабынан 1 миллион 342 миң сом бөлүнгөн. Колдоо көрсөтүлгөн. Өзүбүздүн жергиликтүү Күн Чыгыш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын колдоосу менен 500 миң сом бөлүнгөн. Ал эми республикалык бюджеттен 2 миллион 300 миң сом каражаты бөлүнүп, анан бардык суммасы ушу 4 миллион 141 миң сомго балдар музыкалык мектеби, Тоң райондук балдар музыкалык мектеби капиталдык ремонттоодон өттү. Башка музыкалык мектептер баягы Маданият министрлиги тарабынан президенттин акча бөлүнгөнү менен ремонт жасалып атса, бул жерде болсо жергиликтүү айыл өкмөт өзү стими грантка сунуштап, анан ошо айыл өкмөттүн карамагынан жасалып атканы бул Кыргызстан боюнча биринчи жолу болуп атат. 4 миллиондон ашык каражатка капиталдык оңдоп сөдөн өткөн музыкалык мектепте откананын көмүр киргизчү жайы да жаңыланып, жылуулук системасы толук кандуу иштеп калды. Учурда бул билим уясында 120 окуучу тарбияланып, 15 мугалим эмгектенип жатат. Кайсы интервал болду? 2025-те ремонтторубуз аткарылды. Чет тегеректерибиз решетка менен камтылды. Киребериш шипрланды. Баары жакшы. Бу жактан качагарыбыз да аябай жакшы ремонттор оңолду. Мектебибиз жакшы. Паровой салынды, жаңы жылуу. Келечегинен көптү үмүттөндүргөн Даниэль чоң комузчу болууну максат кылган. Аксай айылында жашаганына карабай, ал аймактын борборундагы музыкалык мектепке каттап окуйт экен. Анткени бул билим уясында музыкалык сабаттуулугун тереңдетүү үчүн шарттар түзүлүп жатат. Бияка келип окуп кетип атканыма 3 жыл болду. Биякта мугалимдерибиз аябай күчтүү мугалимдер. Нота менен окуганды, слухка салганды, комуз четкенди аябай жакшы үйрөндүм. Биякта болсо мугалимдерибиз көп нерселерди үйрөтөт экен. Бул мектеп мага жагат. Мен буюрса келечекте чоң комузчу же болбосо ырчы болоюн деген ниет коем. Ошентсе дагы аталган билим уясында айрым муктаждыктар бар. Бирок аларды этап-этабы менен чечүүгө мектеп жааматы бекем бел байлаптыр. Бияка чоң дагы концертный зал салына турган ойлор бар. Ошол боюнча дагы жазабыз. Анан бул крышасынын ичин дагы жылуулата турган потолоктун үстүлөрү бар. Ошолорду дагы планга койдук. Ошолор менен дагы алдыга койгон максаттарга чуркап атабыз. Аймактагы балдар музыкалык мектебинде окуучулар комуз, ооз комуз, чопочор, гитара, аккордеон жана фортепиано черткенди үйрөнүшөт. Мындан сырткары ырдоо иримдери да иш алып барат. Гүлбарчын Молдоева, Данияр Акунов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району.